Ассаламу алейкум, мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүн биз мына ошол депортация болгондор кайсыл жерде, кандай жерде жашайт, мына сиздерге тартып көрсөтөйүн. Биздин мекендештерибиз бүткүл Орто Азиядан баргандар мына ушундай жерде жашашат экен. 4 тарабы бетон, камералар коюлган. Бул жерде канча жашайбыз, кандай жашайбыз, бизге маалым эмес. Бүгүн биринчи жолу келип атабыз. Мен ушул роликти сиздерге тартуулап койгонго мажбур болдум. Көрүп алыңыздар. Ушундай чет жакта убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиздин ушундай тагдырга кабылышына мен макул эмесмин. Биз макул эмеспиз. Ушундай жолго жол берген бийликтегилерге макул эмеспиз. Бизге Атакын Ким Санбаевич президент болуп келсе ушундай күндөрдөн арылат элек. Буга биз макул эмеспиз.